буга чейин 11 жыл окуган бала жыйынтыгында экзамен тапшырганда жанагы жалпы тестилөө таптакыр маани маңызы башка. Эмнеге биз антип окутабыз? Мисалы үчүн алар 11 жыл окуп туруп, анан кийин экзаменге 3 ай 4 ай калганда башка жака барып окуп атышат. Ошол боюнча атайын бул эки убарачылыктын эмне кереги бар? Андан көрү ошол мектеп программасына дал келтириш керек да мунучу. Бул мен таптакыр түшүнбөйм ушуга. Канча жылдан бери айтылып келип атат. Мектепте окуган бир дагы предмет жок ал жердечи. Эки башка. Ошон үчүн бүт окуучулар акча төлөп башка мугалимдерге барып атайын даярдыктан өтүп атат. Ушундай убаракерчиликтин кереги барбы? Окуучуларга, ата-энелерге кошумча каражат кетирип, бул абдан туура эмес. Ошону силер дал келтиришиңер керек мектеп программасына. Сизге толугу менен кошулам. Азыр дал ошол мазмундук дал келтирүүнүн үстүндө иштеп атабыз. Мындан ары мына электрондук күндөлүктө дагы ар бир баланын ошо орто тест боюнча бекер даярданууга тиркемелери илинип жатат. Баарын бирдей деңгээлге келтиребиз.